Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Катталуучуларыбыздын биринин суранычы менен бүгүн 2017-жылы чыккан Жасалма шаар аттуу тасманы көрөбүз. Катардагы эле жөпчүнөкөй жигитти бирөөнүн өлүмүнө күнөөлөшүп, өмүр бою эркинен ажыратып салышат. Бирок каарманыбыз түрмөдө болсо дагы акыйкатты издөөсүн токтотподу. Анда эмесе окуянын аягын биз менен көрүңүздөр. Илгери Наполеон Россия империясын басып алып Москваны колго алайын деп калган кезде, орус аскер башчысы Москваны коргой албагандыгын түшүнүп, жоокерлерине шаарды бүтүндөй өрттөп салгыла деген буйругун бериптир. Бирок азыр биздин туугандарыбыз Москва жергесинде эч кандай согуш беттеши жок эле. Ак эмгек жана менеткечтик менен жумуш тармагын басып алды окшойт. Кантсе да ошол ак эмгек менен акча табуу үчүн эң эле биринчи документ талап кылынат. Андыктан Москвадагы документ жасаган көпчүлүктүн арасынан мыктыларынын бирин сунуштай кетейин. Калем дептериңизди растап төмөндөгү биз айта турган байланыш сандарын жазып алып, Биз Санчо Бей каналынан келдик деп Иса мырзага ойлонбой кайрыла бериңиз. +7 903 107 30 41. Тасманын башында өтө бир олуттуу карап турган капитан Квонду көрөбүз. Ал өзүнүн кол астындагы жоокерлерди даярдап учак менен согушка бара жатышкан. Бул убакта шаарлардын биринде өтө бир катуу согуш болуп, имараттар жарылып, октор тынбай учуп турган. Квон бир кезде жоокерлерине учактан секиргиле деген буйругун берип, акырында арасында бир аз коркуп жаткан семизирак жоокерди кармаган бойдон эле секирип түшүп кетти. Как нам обезвредить бомбу? Я на разведку. А вы прикрывайте. Алардын максаты алдынан чыккан душмандардын бардыгын жок кылып, имараттын ичинде жайгашкан жарылуучу затты өчүрүш керек болот. Бирок ал жакта душмандардын саны аябай көп болгондугуна карабай капитан Квон эч нерседен коркпой, аларга бетме-бет кирип барып чекеден бардыгын кыра берет. Эң кызыгы душмандардын бир дагы огу каарманыбызга тийбей, каарманыбыз аткан октор гана тийип, Квон өзүнүн эрдигин көрсөтүп кол астындагыларды дагы бир жолу таң калтырды. Жоокерлердин бири семизирак болгондуктан ал жакшы чуркай албай жарадар болуп калып, Квон адамдарына буйругун берип, силер жарылуучу затты өчүргүлө, бул чанашты мен куткарам. Кабатыр болбогула деп эле душмандар менен атышуусун уланта баштайт. Бирок кандай болбосун октордун бири келип Квондун так эле колуна тиет. Анда Квон жаракатына карабай эле согушуусун улантып, душмандарга карап бара бергенде кайра ок тийип ошол жерде көз жумуп калат. Бирок кантсе да анын адамдары жарылуучу затты өчүргөнгө жетишип, алар бул беттешти жеңиш менен аякташат. Көрсө бул болуп жаткан нерсе болгону компьютердеги оюн экен. Чыныгы каарманыбыз Квон оюнда өтө бир мыкты адам болгону менен жашоодо капчыгында кoko тыйыны жок компьютердеги оюндан чыкпаган бала экен. Ошондуктан аны менен чогуу ойногондор жолуга алды десе, каарманыбыз такыр жолугушууларга барчу эмес. Бир кезде ага апасы коңгуроо болуп, сен дагы деле оюндарыңды ойноп жатасыңбы? Бүгүн мен түнү менен жумуштан үйгө барбай калышым мүмкүн. Ошондуктан газды өчүрүп койгонуң десе, Квон кайрадан эле оюнун ойноп баштап, бир кезде анын жанында турган уюлдук аппаратка коңгуроо келе берет. Анда Квон аппаратты көтөрсө, ага коңгуроо кылган кыз: "Мен ал жакта уюлдук аппаратымды унутуп калыптырмын. Сиз мага алып келип берип коюңузчу сураныч. Мен сиздин кылган ишиңиз үчүн 3000 сом берем" десе, Квон дароо макулдугун берип, кыз айткан дарекке уюлдук аппаратты көтөрүп алып жетип барат. Бирок ал бара турган Баатырдын эшиги ачык, кожойкеси болсо жуунуп жатыптыр. Ошондуктан ал Квонго чыкпайлы, "Мен акчаны даярдап койдум, уюлдук аппаратымды таштап коюңуз" десе, Квон акчаны алып, "Эшигиңизди жаап алсаңыз болот, бир бале болуп жүрбөсүн" деп эле чыгып кетет. Эртең менен каарманыбыз Квоню адаттагыдай эле бекерчиликтен үйүндө уктап жатса, тартип сактоочулар аны келип ойбоюна ойбойлук кармап алышып, "Сен бойго жете эле кызды зордуктап жана өлтүргөндүгүң үчүн камаласың" деп эле алып кетип калышат. Бул окуя бат эле бүтүндөй өлкөгө тарап, тартип сакчылардын кеңсесинин алдында кабарчылар чогулуп, апасы келип "Менин балам күнөөлүү эмес" деп эле кызычу сала баштайт. Бирок тергөөчүлөрдүн каарманыбызга каршы толугу менен далили бар экен. Көрсө, Квоню буга чейин уюлдук аппаратын жеткирип берген кыз өлүп калыптыр. Ал жердеги видео байкоодо Квондун шашылып кирип, шашылып чыккандыгы көрүнүп, анан дагы кыздын бөлмөсүнөн каарманыбыздын уруктугунун изин табышыптыр. Демек зордуктаганын анык деп аны тергөөчүлөр коркутуп үркүтүп, кабарчылар Квонюну ар кайсы тараптан жамандашып, эл бүтүндөй жаман көрүп аны батыраак камоону талап кыла башташат. Бирок Квонюну бир эле апасы колдоп, ага ар тараптан жардам издегенге аракет кылып, ушундай учурларда айыпталуучулардын укугун коргоп жүргөн жактоочулардын бири Мин Чум Сандан жардам сурайт. Бирок ал жардам бергенин ордуна кайрадан Квонюнун апасына кеңешин берип, балаңыз күнөөсүн мойнуна алганы жакшы, ага каршы далилдер өтө көп деп айтат. Биз ушул жерде билгендей каарманыбыз бир кезде таеквондо боюнча өлкөнүн чемпиону экен эле. Бирок кандайдыр бир маселенин айынан аны спортчулардын катарынан чыгарып коюптур. Ошондон бери бекерчиликте оңдо солдо жүрөт деп, бул нерсеси дагы каарманыбызга каршы иштеп, сот отуруму бат эле аяктап, аны өмүр бою камашып, чечимди кайра карап чыкканга дагы мүмкүнчүлүк беришпей, анан дагы түрмөлөрдүн өтө бир катаалына жөнөтүшөт. Каарманыбыздын башына түшкөн сыноо түрмөгө кире эле башталып, ал жердеги күзөтчүлөр аны бир малда эле сабап киришет.
Ошентип Квон Юнун түрмөдөгү жашоосу башталды. Зордуктоо менен түрмөгө түшкөндөрдүн тагдыры кандай болорун көпчүлүгү билсе керек. Квон Ю камалгандардын эч кимисине кошула албай бир чекеде жүрсө, аны түрмөдөгү күчтүүлөрдүн бири Мадуксунун адамдары кармап келип, тизелетип алып эле Мадуксу андан сурак ала баштайт. Кызыгы бул Мадуксунун кылган иштерине кээ бир күзөтчүлөр дагы көз жумуп коет экен. Ал каарманыбызды коркутуп, сен ал кызды эмне себептен өлтүрдүң деп жатса эле, Квон Юнун бир маалда жини келип кетип, мен аны өлтүргөн эмесмин деп эле Мадуксунун мурдун каната сүзүп салат. Ал жердеги адамдар бир маалда эле каарманыбызды тепкилеп башташып, ордунан турган Мадуксу бул келиси орак неме окшойт деп эле бир маалда сабай баштайт. Ошондо гана күзөтчүлөр келип аларды бөлүштүрүп калып, каарманыбызды күнөөлүккө чыгарышып, караңгы бөлмөгө 30 күнгө камап салышты. Арадан күндөр өтүп, каарманыбыз ал жактан чыккандан кийин анын жанына эки адам келип, биздин багытыбыз бирге экен, биз чогуу болушубуз керек. Сен ал кызды өлтүрүп жатканда анын кийими кандай болчу деп эле сурай башташат. Көрсө бул экөө дагы ошондой кылмыш менен түрмөгө олтурушуптур. Бирок Мадуксунун адамдары үчөөнү тең бир маалда кармап алышып, мен силерге окшогондорду жаман көрөм деп эле жазалаганын такыр токтотподу. Бул убакта Квон Юнун апасы жалгыз болсо дагы үмүтүн такыр үзбөй, менин балам адам өлтүрүүчү эмес деген плакаты менен көчөгө чыгып турган. Ал бир күнү каарманыбызга жолукканы келип, анын бети башындагы көк баланы көрүп, жүрөгү кана баласынын мындай кордолуп жатканда чыдай албады. Ал жерге жактоочусу Мин Чумсан дагы келиптир. Апасы Квон Юга мен Зөөкүрдүн апасы болгум келбейт. Эгер сенин Зөөкүр эместигиң чын болсо, чындык сен тарапта болсо күчтүү болгонуң балам. Мен бул жактан сени сөзсүз чыгарып кетемин. Анткени окуя болгон түнү сен башка жакта болгондугуң тууралуу күбө таптым. Сен эми бир аз сабыр кылгың деп баласынын колун көрөт. Көрсө Квон Ю жанагы караңгы бөлмөдө камалып жаткан кезде тамырын тиштегиле өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылыптыр. Кандай болсо да каарманыбызды Мадуксунун адамдары түрмөдө кыйнаганын такыр токтотушпайт. Бирок башка түшсө байтал жорго дегендей Квон Ю бир кезде өзүнө келип, апасынын күчтүү бол деген сөзүн эстеп өзүн өзү колго алууну чечти. Ал биз билгендей буга чейин таэквондо боюнча өлкөнүн чемпиону болчу. Ошондуктан мушташ учурунда келтек жегени менен колдон келишинче өзүн өзү коргоп, күндөрдүн биринде эң коркунучтуу адам анын жанына келип олтуруп калат. Мунун камалгандыгынын себеби ал адамдарды өлтүргөн соң этин дагы жеп салчу экен. Ал Квон Юнун жанына келип, мен сени байкап көрсөм, сен адам өлтүргүчтөй көрүнбөйсүң. Буну Мадуксу деле сезип турат. Бирок сен ага жооп кайтаргандыктан ал сага өч болуп кайра-кайра адамдарын жөнөтүп жатат. Байкашымча сен спортсмен дагы окшойсуң деп ага жаракаттарды кантип айыктырыштын жолун үйрөтөт. Ошентип арадан күндөр өтүп, каарманыбыздын чындап эле эркек айланып бара жаткандыгын көрөбүз. Бир күнү ага түрмөгө жолукканы бирөө келсе, апам келди окшойт деп каарманыбыз кубанып чыкса, апасы эмес эле жактоочусу Мин Чумсан келиптир. Жактоочусунун айтымында апасы баласынын кыйналып жатканына такыр чыдай албай, бул дүйнөдө адилеттүүлүктү таба албайт окшоймун деп өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Кайгынын үстүнө кайгы кап аткан Квон Юнун ошондо оюна бир нерсе келет. Күндөрдүн биринде Мадуксунун адамдары түрмөдө дагы бир жолу ызы чуу башташып, күзөтчүлөрдү кармап турган кезде Мадуксу өз колу менен Квон Юну өлтүрүүнү чечет. Бирок бул нерсеге каарманыбыз даяр болчу. Ал колундагы бычак менен Мадуксунун бетин кесе чаап, андан соң өзүн өзү ошол бычак менен сайып алат. Ошентип ал жерге тез жардам унаас келип, Мадуксуну дагы Квон Юну дагы ооруканага алып бара жаткан кезде, Квон Ю бир кезде көзүн ачып ал жердеги күзөтчүлөрдү жок кылып, алдыдагы адамдар менен мушташа баштаган кезде унаасы кырсыкка учурап калат. Кырсыктан аман калып качуусун уланткан каарманыбызга күзөтчү тапанчасын такап, бирок эмнегедир атпай коет. Ошентип Квон Ю токоярлап качып жөнөп ал жердеги бирөөлөрдүн кийимдерин алып кийип алып, анын түрмөдөн качкандыгы тууралуу сыналгыдан дагы бериле баштайт. Бир кезде жолдо саякаттап жүргөн кара терилүү үй бүлөлөрдүн унаасы бузулуп калгандыгын көрүп, алардын унаасын оңдоп берип эле ошолор менен сапарын улады. Көрсө саякатчылар аэропортко барып учуп кетейин деп жатышкан экен. Ошондуктан алар унаасын Квон Юго белек кылышып, бул Матиз аябай эле эскирип калыптыр, Ошко алып барып сатып ийсең болот деп аны менен коштошушуп, Квон Ю каяка барышын билбей эң биринчи эле жактоочусу Мин Чумсанга барат. Ал жактоочусунан биринчи эле менин апам мени кылмыш кылбагандыгым жөнүндө далил таптым деп жатты эле. Сиздин бул тууралуу маалыматыңыз жокпу десе, жактоочусу каарманыбызды карап, анын мончогу менде калды эле, ошону сага берип коеюн. Эч кандай далил деле табылган эмес, болгон апаң сени бир аз кубанткысы келди окшойт. Мен тартип сакчыларды чакырып койдум, сиз колго түшпөңүз, мен сизди дагы бир жолу жактайм десе, каарманыбыз болбой эле ал жерден качып кетип калат. Ал мындан соң интернет клубтардын бирине кирип, өзү мурда оюн ойноп жүргөн поштасына кирсе, ал жака биз тасманын башында көргөн аны менен чогуу оюн ойноп жүргөн жана чаттуу оюнчу видео жөнөтүп коюптур. Көрсө видеодо каарманыбыз тасманын башында уюлдук аппаратты кыздын үйүнө жеткирген кезде, кирип чыкканында 3 эле мүнөт болгон видео тасма бар экен. Демек ал 3 мүнөттө ал кызды зордуктап жана өлтүргөнгө жетишмек эмес. Анан да ал кыздын өлгөнгө чейин бир күн мурун
Түнкү клубтарда эс алып бир бейтаныш бала менен кеткендеги видео тасмага түшүп калган болот. Бирок эмнегедир тергөөчүлөр ал баладан эч кандай сурак албай, дароо эле каарманыбыз Квонюну камап салышкан болот. Андан соң Чанач Квонюга бир ашкананын дарегин айтып ошол жака кел деп айтат. Эң кызыгы оюнда Чанач деген кайман аты менен ойноп жүргөн оюнчу жапжаш эле таптатынакай кыз экен. Ал Квонюну дароо эле үйүнө алып барып жуунтуп тарантып, тамагын даярдап каарманыбызды чакырат. Анда түрмөдө кыйратып тамактанбаган Квоню тамактанганча эле көзүнөн жаш ага берди. Бир маалда эле ал жерге түшүнүксүз 3 адам келип тамактана баштайт. Көрсө бул үчөө дагы тасманын башында Квонюнун башчылыгынын алдында оюн ойногон ар кандай кайман аты бар оюнчулар экен. Биз ушул жерде Чаначтын чын аты Йовул экенин билебиз. Ал Квонюнун күнөөсүз экенин аныктагандан кийин ага жардам берүүнү чечип, өзү менен бир тайпада оюн ойногондорду чакырыптыр. Бирок арасынан экөө колу бошобой келбей калган болот. Бул убакта тергөөчүлөр жактоочу Минден сурак алышып, ал чыгып бара жатып Квонюнун түрмөдө эмне кылып жүргөндүгүн изилдей баштайт. Ал Мадуксу тууралуу маалыматтап, анын бир өтө күчтүү кримтөө экендигин билип, каарманыбыздын дагы жөнөкөй эмес эр жүрөк болуп калгандыгын түшүндү окшойт. Бул убакта Йовул интернеттен дагы ар кандай маалыматтарды таап, Квонюнун кылмышына окшогон буга чейин дагы көп сандаган кылмыш болгондугун билет. Эң кызыгы ал кылмыштын окшош жактары аябай көп экен. Негизинен мындай кылмышты кылгандар өздөрүнө каршы далилдерди жок кылганга аракет кылганы менен, бул окшош кылмыштарда далилдер анык эле табылып, анан дагы кылмышкерлерди 24 сааттын ичинде кармап келишиптир. Андан дагы кызыгы ар бир кылмыш болгон жерде бир гана унаанын тургандыгын көрүп калышат. Ошондо алар бул жерде бир нерсе бар экендигин түшүнүп, ал унаанын дарегин издей башташты. Алар өздөрүнө керектүү унааны эски унаалардын тетиктери сатыла турган жерден таап алышып, ал жерден 2 адам джипке олтуруп алып эле бир жака жөнөп кеткендигин көрүшөт. Анда Квоню мен бунун артынан ээрчийин деп шеригин ал жерге таштап коюп, чирип калган Матизди зым менен байлап зымыратып айдап эле аңдып жөнөйт. Квоню алардын артынан жетип өтө бир чоң үйгө кирип, аңдып карап турса ичиндеги эмеректер канга буланып калыптыр. Ошол замат эле ал жерге жумушчулар келип, кандардын бардыгын тазалап, эмеректерди алмаштырып эч нерсе болбогондой кылып коюшат. Тетик саткан жерде турган бала жанагы джиптин кайрадан кайтып келгендигин көрөт. Алар джиптен музыкалык аппарат салынган аппак кутучан алып, буга чейин видео тасмадан көрүп калган күмөндү унаага салышат да бир жака жөнөшөт. Анда ал унаанын артынан аңдып барып, алардын кайсы жерге барып токтогонун дагы билип алды. Биз ушул жерде Йовулдун чыныгы хаккер экендигин билебиз. Ал шериктеринин жардамы менен өзүнө керектүү имараттын видео байкоолорун ачып, кечинде Квоню жанагы ак кутуча жеткирилген батирге кирет. Ал ак кутучаны ачса, анын ичинде өлүк адам жатыптыр. Бир маалда эле ал жерге Квоню буга чейин көргөн адамдар келип, таптаза бөлмөнү кылмыш болгондой кылып ырастай башташат. Анан да колдоруна колгап кийип алып, ар кайсы идиштерди кармашып, сыягы манжалардын издерин калтырып жатышты окшойт. Бир кезде адамдар кеткенден кийин Квоню бекинген жерине чыгып, көргөн көзүнө ишенбей турса, ал жердеги видео байкоонун биринен каарманыбызды жактоочу Мин карап туруптур. Сыягы бул нерсенин бардыгын ошол Мин уюштурат окшойт. Анткени ал бир кезде өзүнүн жупун эле кеңсесинен чыгып, башка эле бөлмөгө кирип өтө заманбап компьютерин ачат. Ал жерге флешкасын салып, жумушсуздардын арасынан дагы бирөөнү тандайын деп, сүрөттөрдү ачып кыздардын арасынан тандай баштайт. Ошол замат эле жумушчулар бейтаныш кыздын үйүнө келип, аны уктатып салышып, анын чачын, кол издерин, өздөрүнө керектүү нерселерди ала башташат. Сыягы бул жолу ушул кызды күнөөлүүгө чыгарышат окшойт. Анда каармандарыбыздагы маселе эмне болуп жаткандыгын түшүнүп, бейтаныш кыз жөнүндө маалымат чогултушуп, анын уюлдук аппаратына уланышып, тыңшай башташат. Бир кезде эле ага бир кыз коңгуроо кылып, биз сиздин буюмдарыңызды таап алдык, ушул дарекке келиңиз бергенге даярбыз деп жатса, аны угуп жаткан Квоню тасманын башында ага коңгуроо кылган кыздын үнүн билип калат. Көрсө, байланыш аппаратымды унутуп калдым деп коңгуроо кылган кыз ушул экен эле. Йовул коңгуроодон пайдаланып чалып жаткан кыздын дарегин билип, анын ким экенин аныкташат да Квоню аны издеп жөнөйт. Ал кыздын артынан жетип, аны кармайын деп калган кезде шайтан араба менен бирөө келип, кызды каарманыбыз аңдып жүргөнүн билип, аны алып качып жөнөйт. Квоню Матиз менен коолап жөнөсө, Матизи бир кезде өчүп калып, ошол замат эле ал жерде Мадуксу пайда болот. Көрсө, буга чейин каарманыбызды видео байкоодо көрүп калган Мин аны жок кылуу максатында Мадуксуну атайын түрмөдөн чыгарыптыр. Ошентип ал адамдары менен имараттын бирине каарманыбызды алып келип эле кыйнай баштайт. Бир кезде эле ал жерде ыкчам кармоочу жоокерлер пайда болуп, түтөткүчтөрдү ыргытып, ал жердегилерди кармаганга аракет кылып жатса, каарманыбыз убакыттан пайдаланып качып жөнөдү. Көрсө, Йовул Квонюнун кайда экенин билип, атайын тартып сактоочуларга чалып, мени жакында эле түрмөдөн качып кеткен бала зордуктайын деп жатат деп ошол даректи берип коюптур. Мадуксу каарманыбызды кантип таап алды деп Йовул өкү аябай ойлонуп, көрсө, Квонюга апасынан алган мончоктун ичин караса, ал жерде даректи билдире турган аппарат бар экен. Ошондо каармандарыбыз бул нерсенин үстүндө Минчум сан турганын билип калышат. Бир кезде Квоню мончоктун
бирокту ыргытып жиберип, мен Мадуксуга коңгуроо кылып, сен келесо Квонюну кой берип жиберипсиң го. Аны сөзсүз тапканың, мен сени түрмөдөн ошон үчүн чыгардым. Болбосо сени түрмөгө кайрадан каматам десе Мадуксу унча албай эле калып кетет. Бул убакта каармандарыбыз көп ойлонуп, бул нерсеге катуу киришпесек болбойт экен деп, атайын керектүү нерселерди даярдап Миндин кеңсесиндеги үндөрдү угушуп, алардын дагы башчысы бар экенин түшүнүп калышат. Көрсө Мин дагы болгону буйруктарды аткарат экен. Алар аябай бай үй бүлөнүн балдары кылган кылмышты жаап жашырыш үчүн карапайым үй бүлөнүн балдарын күнөөлүгө чыгарып аларды каматып турушчу. Бул жолу бийликтеги министрлердин бири Чун Сандуктун кызы биз буга чейин көргөн өлүктү өлтүрүп койгондуктан анын ордуна Сохон Ён деген кызды каматканга даярданып жатышкан. Анда Квон Юнун унаасына башка мотор коюшуп, аны өтө мыкты унаага айлантышып, жасалма дрондорду жасап, Миндин жумушуна тоскоолдуктар жарата башташат. Эң кызыгы, алар буга чейин өлгөн баланын жанына чындап эле өлтүргөн кызды алып келип коюшуп, анын атасы Минге коңгуроо кылып, мен силерге буйрутма бербедим беле деп эле коркута баштайт. Бир кезде Квон Ю дагы Минге коңгуроо кылып, мен сенин өзүңдүн ыкмаңды өзүңө каршы колдоно баштадым. Эми бул жагына кандай карайсың сен? Мин бир маал деле каткырып, мага ушул убакытка чейин мынчалык кызыктуу болбоду эле. Ар кимди камата берип, жумушум өзүмө деле кызыксыз болуп бара жаткан. Бирок сенин кылган ишиң мага аябай жакты. Сен чыныгы күчтүү экенсиң. Сендей атааңдаштар менде жок болуп жаткан. Эми экөөбүз күрөшөлү деп эле башкача күлө берет. Сыягы бул Мин бир аз крышасынан тайып калган окшойт. Ал бир кезде жашыруун бөлмөсүнө кирейин деп калганда Квон Ю ал жерде пайда болуп, Минди кармап алып ортокмокко ала баштайт. Бирок ушул замат эле Квон Юга Йовул коңгуроо кылып, аларды Мадуксу таап алып кыйнап баштаптыр. Көрсө Мин Квон Ю аны таап аларын билип, эгер мен 15 мүнөттөн кийин коңгуроо кылбасам, Квон Юнун досторун өлтүрүп сал деген буйругун бериптир. Ошондуктан Квон Ю Минди ал жерден тирүү таштап коюлу досторун көздөп шашылып жөнөйт. Бул убакта Мадуксу үчөөнү илип байлап алып, аларды бирден өлтүрөйүн деп, тапанчасын такап эле кимиңерди биринчи жок кылайын деп даярдана баштаган. Ошол замат эле ал жерде жарык өчүп калды. Көрсө ал жерге Квон Ю жетип келип калыптыр. Ал таеквондодо машыккан күндөрүн эстеп, үндөр менен душмандарды жок кылып, досторун ээрчитип сыртка чыгып эле унаа менен качып жөнөшөт. Ошентип шаар тегеренип кооламай иш башталган кезде бул убакта Мин убакыттан пайдаланып, тартип сакчыларга коңгуроо кылып, Квон Ю бул нерсени жалгыз кылбайт экен. Анын шерик кылмышкерлери бар экен деп эле сыналгыларга каармандарыбыз жөнүндө чыгара башташат. Ошентип алар жөнүндө маалымат алган тартип сакчылар дагы коолай башташты. Анда Квон Ю унаадан досторун түшүрүп коюп, андан ары өзү качып жөнөгөн кезде Йовулду Мадуксу келип кармап алса, калгандарын тартип сакчылары кармап алышат. Бирок Квон Юнун аркага кайта турган эч эле ою жок болчу. Ал башкаларын коюп биринчи эле Йовулду куткарууга анын артынан жөнөп кетет. Ал Йовулду өзүнүн унаасына өткөрүп алып, ал жактан качып жөнөсө, Мадуксу унаасын башкара албай барып кырсыкка учурайт. Бирок кандай болбосун, тартип сактоочулар акырында аларды куулап жетип алат. Бир замат эле имараттын үстүндөгү чоң сыналгыдан көргөзмө башталып кетти. Көрсө буга чейин каарманыбыз Миндин кеңсесине барганда ал жака флешка сайып, Йовул ал жердеги маалыматтардын баардыгын өзүнө көчүрүп алыптыр. Ошондуктан алар атайын көргөзмө даярдап, болуп жаткан окуя тууралуу маалымат беришип, Мин Чум Сандын кылмыштуу ишин аңырайтып эле ачып салышат. Көрсө ал жерде бир эле Квон эмес, андай кылмыштуу иштер аябай көп болгон экен. Муну көргөн Мин кайда качышын билбей, аны тартип сакчылары кармап кетишип, Квондун үстүнөн коюлган айыптардын бардыгы жоюлуп, каармандарыбыз азаттыкка чыгышат. Минди болсо түрмөдө Мадуксу тосуп алып, эми бул жагы эмне болушун өзүңүздөр деле түшүндүңүздөр окшойт. Тасманын аягында биз жанагы кара терилүү саякатчылардын кайрадан кайтып келгендейин көрөбүз. Анда Квон алардын матизин кайрадан зыңк этип жасап туруп өздөрүнө белек кылып коет. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, биз билбеген тасмаларыңыздар болсо комментарийге жаза жүрүңүздөр. Анткени биз сиздер жазган нерселердин ар бирин окуп чыгабыз. Анда эмесе кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, компьютердик оюндарды өтө көп ойнобоңуздар.